Бул Көгөй айылындагы кызыл зонанын реанимация бөлүмүндө жаткан бейтаптар. Мында дарыланып жаткан 20 адамдын үчөөсүнүн абалы өтө оор акыбалда. Дарыгерлердин айтымында үчөөсүнүн тең жаш курагы 60 жаштан өйдө курактагы адамдар. Оорунун өтүшүп кеткендигине, алардын өз алдынча үйдө жатып, 10 күнгө чейин өз билемдик менен дарыланып, капельница алып, өзүнүн саламаттыгына кайдыгер мамиле жасагандыгынан улам болгон. Анткени бир бейтап өз алдынча дем ала албайт. Жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулуп, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бизге бир больной жаткан, оорабалга жаткан. Үйүндө 10 күнгө бери оорушат, самолечение кылышат. Анан баягы туугандары эле баягы таанышканынан баягы глюкоз алып койсо жакшы болуп калат экен деп эле баягы глюкоз алып жатыша берген да. Анан үйдөн капельница алганга болбойт негизичи. Анан бул учурда баягы көбүрөөк ЖК ичиш керек, күйүккө ичиш керек, үйдө баягы аппетит жоголуп калат да оорugandачы. Анан үйдөн баягы аппетит жок болуп эле эч кандай тамакка ичпей, сууга ичпей, чайга ичпей жатыша берет. Организм кургап калат кантигечи. Оор болуп, кеми кыстыгып калганда анан бизге кайрылышат да, тилекке каршы. Өмүрү менен күрөшүп жаткан оорулуулар менен түздөн түз иштешкен кызыл зонанын дарыгерлери жарандарды өз алдынча дарылануу менен алектенгенден алыс болуп, оорунун белгилери байкалганда үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылууну сунушташат. Ал эми жаш курагы 60тан ашкандар, өзгөчө өнөкөт оорулары бар адамдар буга өтө олуттуу мамиле кылышы керек. Ананда башта сунушталып келген бет кап тагынуу, аралыкты сактоо режимин эч ким аткарбай, кош көңүл мамиле пайда болду. Көпчүлүккө көп барба дегенде элдер мындай кабыл албай атат да. Баягы эле эмне болот, биз деле ооруганбыз деп. Анан азыркы түрдө өзүңүздөр деле угуп атасыздар. Улам бир түрү чыгып атат. Анан бир түрү мурунку түрүнө салыштырмалуу оорураак өтүп атат. Азыр бизде бейтаптардын 90% бул картаң ата-апалар. Көптөрү үйдөн капельница алышып атат. Капельница витамин С'ын алсак эле оңолуп кетебиз, анан глюкоз алсак оңолуп кетебиз деп. Биздин ооруга капельница болбойт. Дагы бир жолу элиме суранып кетет элем. Жөн эле капельница алып бербеңиздер. Белгилей кетсек, ооруканада жарандардын дээрлик бардыгы коронавируска каршы эмдөө албагандар. Ал эми облуста вакцинанын 5 түрү жетиштүү көлөмдө. Алдын ала белгиленген план боюнча облуста 92.209 адам эмдөөдөн өтүшү керек. Бүгүнкү күндө 72% калк же 66.286 адам эмдөөнүн биринчи дозасын, ал эми 6.499 адам же 66% экинчи дозасын алган. Бустердик дозаны бүгүнкү күнгө чейин 1968 адам алууга үлгүрдү. Бустерный дозаны биринчи эле учурда биз ушул медициналык кызматкерлерди 30 январга чейин 100%га бүткөнгө аракет кылып атабыз. Андан кийин мугалимдер көбүнчө бизде баягы эмделип атат. Ушул эң көп күчтүү биз ушул бустерный дозага азыр бүт жактан маалыматтарды берип, жарандарыбызды ушул менен эмдөөгө чакырып атабыз. Мектептерде салттуу режимде билим берүү жүрүп жатат. Талас облусунда абал туруктуу. Бакай Ата районунда гана мектептердин биринде бир окуучудан илдет аныкталып, ал окуган класс карантинге жабылды. Бир учур ушу Бакай Атада бир окуучудан катталды. Ошол бир учур болгондугунан бир эле класс жабылды. Калганын бардыгы 97% катышуучулар жүрүп атат. Ар бир мектепке бизде санитардык жолдомо берилген, эртең менен фильтр болуп атат. Фильтр менен гана ушул кабыл алышып атат. Дарыгерлер ооруну алдын алуу үчүн суюктукту көп ичип, үйлөрдү бат-баттан желдетип турууну да сунушташат. Рахат Бейшалиева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району.